Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер эне баланын күзгүсү демекчи айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн буйруса сиздер баланы туура тарбиялоо деген темабызда, бир айда отличник бол деген дагы бир баса кетчү темабыз ушул бир айда отличник бол деген темада атайын маек кылууну туура көрдүк. Бүгүн бизде конокто ийгилик мектебинин негиздөөчүсү, бир айда отличник бол тренингинин тренери, журналист мырзабыз Урмат Турдумат уулу. Ассаламу алейкум, Урмат мырза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум салам, рахмат чакырганыңарга. Ал эми мына ушул Урмат мырзабыздын жубайы, ийгилик мектебинин башкы продюсери, журналист, азыркы тапта психология жаатындагы окуп келаткан айымыбыз Сымбат Камбарбекова. Ассаламу алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Рахмат. Эмесе бүгүнкү биздин маегибизди баштай берсек, эң эле алгач бул жанагы бала тарбиясы бул түгөнбөгөн кенч демекчи. Буну биз канча окусак дагы түбүнө жете албаган эң бир чоң билим экен. Андыктан сиздерге ушул темада суроо берип өтөйүн. Негизи мектеп балдары эмнеден улам өздөрү мындай бир тартынчаак, жабык болуп коомго аралаша албайт. Мисалы бардыгы эмес, арасында. Ушул боюнча сизге суроо кайрылгым келип отурат. Тартынчактык мүнөз балага отуруп калуусунун бир эле себеби бар өзү. Ата-энелердин эби жок тыюусу. Эби ар бир нерсенин эби бар го. Тыюуда дагы өзүнүн эби бар. Ошол эптен дагы аша чаап тыюулар баланы тартынчаак кылып коет. Мисалы үчүн бала табиятын изилденген китептерде келип атат, Адем Гүдөшагай, бул турк педагог. Анан япон бала изилдөөчү, өзү музыкант, өзү Сони бар го, оюнчулук, ошо Сонинин негиздөөчүсү бала табиятын изилдеген, өзүнүн баласынан аламчы. Өзүнүн баласы бир аз катысталый болчу экен да. Ошол да китебинде алып келип атат да. Ата-эненин баласынын баягы потенциалын ачуу деген темада түшүнүктөрү жок дейт такыр. Ата-эне эмне кылат десе, биринчи өзүнүн оюнда баласы кандай болуш керек экенин ойлонуп алат, өзүнүн оюнда. Анан ошол ойду балага тамылай берет. Сен мындай болушуң керек, мындай болушуң керек, мындай болушуң керек. Бала дагы тирүү жанда. Жана баланын чындап азыр өзгөчө Зетмун деп коет, бул айым жакшы окуп атат. Зетмун өзгөчө потенциалы биздин жаш чагыбызга караганда, биздин ата-энелерибиздин жаш чагына караганда 5-10 эсе жогору. Потенциал дегеним билимге болгон баягы интеллектин ачылышы, алардын өзүнүн ой жүгүртүүсү биздин жаш чагыбызга, ата-энелерибиздин жаш чагына караганда 5-10 эсе жогору турат. Демек сиз баланы тыйдыңыз, баланын баягы тартынчаак мүнөздү бердиңиз деген сөз. Ошол эле. Чоң рахмат. Кошумчалай, бул азыр Урмат айткандай айтып атпайбы, баланын тартынчаак мындай түнт мүнөздө болушу ата-энесинин мүнөзүнөн алынгандыр, балким деп ойлошу мүмкүн да. Бирок бул психология илиминде карай келгенде, баланы ар бир бала гений болуп төрөлөт дейт да. Бэтмен, Человек-паук, мындай азыр карап, мындай балдарды карап турсаң деле эч нерседен коркпогон, тайманбаган балдар болот да, мындай бийик жерден деле жөн эле чуркап кетет. Же болбосо тайманбай эле мындай кишилер менен аралашып кете берет. Ошол бала мындай төрөлгөндө бул өзү күчтүү болуп төрөлөт экен. Бирок эненин мындай коркуу, мурдагы эненин кичинекей кезиндеги жабыркалап калган эмелеринен улам, мурдагы жашоосунан коркуу, мисалы бир нерседен авария болуп кулап кеткен болсо, баласын ошол нерсеге алып барбоо үчүн эле тыя берип, ошо баланы жабык мүнөзгө алып келет экен да, коркуктукка тарбиялап коет экен да. Демек, бул учурда тарбия маселесинде эненин ролу чоң, Ооба, эненин ролу. Биринчи бала каяктан жаралат десе, ойдон дейт экен да. Чын эле биз ойдон эме пайда кылабыз, баланы элестетебиз. Балам момдай болсо экен дейбиз, тигиндей болсо экен дейбиз. Ой психология билиминде мындай деп атат. Адамдын жашоосу оюнан куралат дейт. Адамдын оюнан эмедет дейт да, жайгашат. Куралат дейт да, 90%. Кээ бир Брайан Трейси, канадалык психолог окумушту, ал айтат 95%, 90-95 да. Анан 5% болсо адамдын өзүнүн мындай коомдон алган тажрыйбасы, ушундай эмелерден, билиминен ошонтип журулушат экен да. Негизги сырткы таасирден алган 5%. Негизгиси ой. Ошо эне коркуп атып эле балабызды тыя берет экенбиз да. Негизинен бала өтө коркок эмес, мындай бүт бардыга мүмкүнчүлүгү жеткен
ага деген ошондой маалдачы балага кел мону үйрөнөсүңбү десе дароо үйрөнүп кете алат. Аны коркпой кыла алат. Анычы бала коркпой кыла алат. Ошого бул учурда биз оюбузду дагы ниетибизди дагы түз кылышыбыз керек. Эненин оюн оңдош керек болуп атат да бул жердечи азыркы тапта. Жакшы. Демек ал эми ушул боюнча эми баланы өзүнө болгон ишенимдүүлүгүн арттыруу үчүн ата эне эмне кылыш керек? Бала эмес, негизи адамга Кудай тараптан күчтүү жөндөмдөр берилет. Бул даже бор дейт да, Кудайдан берилген белек. Ар бир адамга берилет. Жана ошол жөндөмдү ата эне изилденүү менен табыш керек. Аны кантип табат десе, 4-5 критерий. Мындай 4-5 ролдогу кишилерден сурайт. Биринчи, өзү изилденет, баласынын жүрүм турумун изилдейт. Балам эмнеге кылып атат, эмне жасап атат, эмне окуп атат, общем. Экинчи, ал баласынын досунан сурайт. Кадимкиде баласын досун чакырып, кел балам, отурчу, мен балам жөнүндө айтып бергин эле. Өзүм эмнеге кызыгат балам деп сураш керек. Үчүнчүсү, баланын атасынан сурайт. Балаңдын эмнелерин байкадың? Андан кийин мектепте мугалимине барып сурайт. Баламдын кандай күчтүү жактары бар? Анан баланын өзүнөн сурайт. Балам, эмнеге кызыгасың деп. Анан ошол 5 киши болуп атат да, негизги баланын жашоосунда 5 кишиден сурагандан кийин ошону тизмектеп жазып алат. Анан ошонун арасынан тизмекте балким 20, балким 100ге чейин чыгып кетиши мүмкүн баланын күчтүү жактарычы. Ошонун арасынан 3 күчтүү жагын суруп алат, эң күчтүү жактарын. Ал эң күчтүү жактары аягында келип ошол эле баласынын кызыккан нерселеринин негизинде чыгат. Баланын өзүнөн. Анан ошол 3 күчтүү жагын, бул жөндөмүн, анан өнүгүүгө коёт. Ошондо бала өнүгөт. Бирок өнүгүүдө эки нерсе бар. Эгер эне же ата экөө биригип ал күчтүү жактарын өнүктүрүүгө билими жок болсо, ошол жаатта билими барларга бериш керек болот. Токтоп калбаш керек мындайча айтканда. Ошондо бала дилгир, күчтүү, ою курч, мындай оюн эркин айта алган, коомго чыкканда чочулабаган, мындай айтканда эркек болсо мырза болот, кыз киши болсо дат кайымдай болуп чыгат. Өтө сонун айттыңыз. Чындыгында мындай бир карап отурсак, ар бир бала же болбосо ар бир адам өзүнчө бир уникалдуу экен да. Ал адам сөзсүз түрдө жөндөмү, сапаты болот, Бирок ошол биз тыйып олтуруп, бала өзүнүн уникалдуулугун же болбосо мындай көрө албай калат экен да. Демек ошол адам өзүнүн уникалдуулугун көрсөтүш үчүн, анын сапаттуулугун, жөндөмүн көрсөтүш үчүн ата эне дагы да болсо эмне кылыш керек? Ушуну бир дагы бир бышыктап айтып өтсөңүз. Сымбат кененирээк айтсам, азыр деген Барчынай Кадырбековна деген бул психологдон окуп аткан деп атпайм, балды айымдагы ушул именно ошо энелерди өнүктүрүү, балдар менен туура иштешүү, балдарга мисалы балдар менен маданиятыбыз эметкен да, алсыз экен биздечи. Балдарга болгон маданият жок экен да, чоң кишилердин ортосундачы. Ошондо мынтип атат, бала менен сапаттуу баарлашуунун 10 эрежесин үйрөтүп атат да. Анын ичинде эмне деп атат? Баланын оюн сура дейт. Мисалы, муну каалайсыңбы балам? Ушуну каалайсыңбы, алалыбы депчи. Алалы десе, эмне себептен алалы ошону? Себебин сурапчы. Далил кылыш керек экен да. Ал ошондо коомго даярданат. Бир нерсе коомго чыкканда деле, сен эмне кыласың десе, мен мондай кылгантам. Өзүнүн эркин оюн айта алат да. Эркин айта алат, ал эркин сезет. Анан дагы мен бир мисалы балага деген эми ар бир ата энелер азыр акча берет да, мектепке бараткандачы 10 сомдон болобу, 20 сомдон болобу бөлүп беребиз да бизчи. Бирок ушул жерде эң туура эмес экен. Балага мисалы мейли 500 сом берип, ушуну деген 2 жумага жеткиресиңби деп ошентип коюшуң керек да. 2 жумага жеткир, ушул 2 жумаңдын сенин акчаң деп эле берип коюш керек. Ошондо бала өзү ойлонот, ой жүгүртөт. Биз деген готовый нерсени эле берип балага көнүп калат экен да. Бала ошол эле нерсеге, даяр нерсеге көнүп калат. Өзү мышление кылбайт да, ой жүгүртпөйт. Бул жерде 500 сомду карматсаң, бала ойлойт. 10 сомун буга коротом, бул күнгө коротом, 20 сом буга, мындай деп бөлүштүрүүнү да үйрөнөт. Финансовый грамотность пайда болот. Демек бул учурда убакытты дагы, анан ошол убакыт аралыгында ушул акчаны жеткир деп койсок, демек ал адам өзү ой жүгүртөт экен бала, бөлүштүрүүнү. Анткени жашоо ойдон куралып атпайбы? Адамдын өзүнүн оюнан. Өзү ой жүгүртөт. Анан кызыктар болот да. Мисалы, муну кылайын, тигини кылайын депчи. Балким может китеп сатып алам депчи. Мисалы, бизге делечи, аялдарга деле
акча берип койсо эмне кылсам деп аябай бөлүштүрөбүз го. Ар кайсы ойлонобуз. биринчи кийимден баштайбыз да. Кийим алабыз, аны этебиз, эс алабыз. Бирок эң аягында келгенде мындай ой жүгүртө келгенде балки билимибизге жумшайбыз да. ооба, эң туура. Билимибизге да. Бала деле ошентиши мүмкүн. Азыр 20 сомдон бере берсең, ал мындай 20 сомдук эле чекте ойлонот да алчы. Балким өзү барып китеп сатып алат сизди кубантып. Туура. 500 сом берсеңиз, 200 сомго китеп сатып алат. Эң туура. Бул боюнча да бирок тарбия маселеси дагы деле биринчи орунда турат да. Ушунда дагы биз балага ошол жаатты көрсөтүшүбүз керек дейм да, мындай билим жаатынчы. Анткени бүгүнкү күндө балдар чындыгында ата эненин көпчүлүк учурда мындай бир карамагында болбой калып атпайбы? Ата эне көп балага көңүл бурбай калып атат десек деле болот да. Эми ушул ата энелердин бүгүнкү күндө кетирип жаткан мындай бир катачылыктары боюнча токтолуп кетсеңиздер. Кандай катачылыктары бар? Сиздерге деле мисалы азыр тренерсиз да кайрылып жаткандар болуп атабы? Негизи жана 5 сомду бир жерин моментин токтоп коелу. Акча бергенде дагы маек башталышы керек. Бул акчаны кантип бөлүштүргөн атасың. Анан ошол акчаны бөлүштүрүүнү бала айтыш керек сизге. Ошол акчаны бөлүштүрүүдө кайсыл бир жеринде, эми бала да баары кичине туура эмес мындай ойлонуу бөлүштүрүү болгон болсо, бала мен сунушум, ушуну мындай кылып бул жакка иштетпейсиңби деп сунуш да бериш керек. Себеби, эгер сен буга иштетем дедиң, ооба, сенин оюң жакшы. Бирок мен айткан сунуш мындан да 2 эсе жакшыраак нерсени сага алып келет. Деп, демек, акчаны берип бул биринчи жакшы кадам болсо, экинчиси ошол акчаны бөлүштүрүүдө дагы ага кеңешчи болуш керек. Ошондо анан акча маселесиндеги баягы финансовый грамотность балага точно отурат. Ошо менен бул методика толукталат тагыраак. Ооба, жакшы. Өтө сонун кеңеш болду. Суроо кандай болду эле? Анан сиздерге ушул боюнча берип атты. Мисалы, ата энелердин бүгүнкү күндө кетирип жаткан катачылыктары. Сиздерде мисалы бир айда тийиштик болду. Ушул тренер, сиз тренер катары ошо айтсаңыз. Ата энелердин негизи эң чоң катасы бул мындай. Мен кээде көзүмө жаш тегеренет ушул нерселерди укканда. Баланын күчтүү жактарын билбейт. Өзүнүн баласын мындайча айтканда эне дагы, ата дагы тааныбайт. Мен биринчи эле энелер мага көп чалышчу, азыр мен эжелерге өткүзүп берип койгом. Өзүм сүйлөшүп жүргөн учурда биринчи эле берген суроом балаңыздын кандай күчтүү жактары бар деп сурачумун. Анан деп турат, кичине пауза кылат, ойлонот. Анан берген жооп күчтүү жагы жок дейт. Анан мен урушуп кирем. Адам баласына Кудай тараптан күчтүү жөндөмдөр берилсе, сиз 7 жашка чыгыптыр балаңыз, же 10 жашка чыгыптыр, кээ бирлер 14 жашка чыккан баласынын күчтүү жөндөмдөрүн жок дегенде 1-2 мисал менен айтып бере албайт. Аны мен бир энени уштум катып эле. Кандай эне бул? Өзүңүздүн балаңыздын күчтүү жагын таппасаңыз, анда сиз балаңызды өлтүрүпсүз да буга чейин. Аны мокотуп бүтүпсүз. Эгер баланын баягы дилгирлигин бул жакка салыштыра турган болсок, сиз азыркы шартта балаңыздын баягы мизин ушунчалык мокотупсуз, ал картошка арчаңа да жарабайт. Билесизби канчалык мокоттуңуз? Деп анан мен айтып берем. Балаңыз эртең менен өзү турабы десем, ооба өзү турат. Балаңыздын эрки бар экен. Күчтүү жак. Балаңыз кээде мындай сизден сурабай деле тапшырмасын аткара алабы өзү кээ бирсе? Ооба, бул да күчтүү жак. Кайсы сабактан өзү аткарат? Ошол сабактан күчтүү. Анан мынтип мисал, ушунча деп анан таң калышат. Маселе эмнеде десе, мен дайым ат чабыш, биздин байге жарышыбыз бар го, күлүк аттар жарыштырган. Ошол нерсени мисал кылуу менен чечмелеп беренге аракет кылам. Ар бир баланын күчтүү жагы ошол ат чабыштагы дайым биринчи маарага жеткен ат сыяктуу күлүк болот. Анан ошол биринчи маараны кесип өткөн атты көргөн анын артында келип аткандар токтоп калабы десе токтобойт. Тескеринче алары дагы жарышып, мен экинчи барсам экен, мен үчүнчү барсам экен, мен акыркы болбосо акыркыда мурун барсам экен деп жарышат. Балада дагы ушундай жөндөмдөр бар. Сөзсүз бир күчтүү жөндөм болот, күч жанагы күлүк аттай. Жана ошол күчтүү жөндөмүн эгер биз өнүгүүгө кое турган болсок, калган жөндөмдөр буга тандаш менен өсүп кете берет. Анан бала дилгир болот, мыкты болот, айтор мырза болот. Ошондо бул өзү бала менен иштешүү бул рахат тартуулай турган кесип. Кесиптердин эң рахаттуусу кайсы десе мен экөөнү айтам. Биринчи бала менен иштешүү кесиби, экинчи мугалимчилик. Ушул эки кесип эң рахат тартуулоочу нерсе. Андан тышкары ар ким өзүнүн акча таап аткан кесибин да сүйүшү мүмкүн. Но бала темасында бала менен иштешүү жана балага мугалимчилик кылуу.
Ал эненин иши. Дагы эненин иши, үчүнчүсүндө дагы эненин иши, төртүнчүсүндө ата жардамга келет. Көрдүңүзбү? Алла ыраазы болсун. Өтө жакшы кеңеш Биз мындай болду. экенбиз да, мындай ойлоп көрсөң, азыр 4 жылдык, 5 жылдык бир кесипти окуп атабыз да. Анан бир адам тарбиялоого эмне үчүн энелер билим албайт деген окубайбыз десең. ойлондурат да, аябай ойлондурат. Чын. Эмне үчүн адамды тарбиялап атканга адам кантип тарбиялап өзүм башыман өтөт, эне болгонго Кудайга шүгүр, эне статусуна ээ болгонумдачы. Амин. Анан ошондо өтүп атат да, мисалы өзүм балама окутуп көрөйүн, баштап көрөйүн деп, негизи мына 3 жашка чейин кеч деп коет экен да. 3 жашка чейин кеч. 3 жаштан кийин кеч экен да тарбиячы. Бул деген баланын мээсинин 70% 3 жашка чейин толуктанат экен. Маалыматка толот экен. А биз 3 жашка бул кичинекей эчтеке билбейт деп эле ошентип коебуз го. Ооба. Жок, баарын билет экен да. Ага мейли 4-5 тилди эле үйрөнүп алат. Так сүйлөп кете албайт, бирок подсознанияда ал турат да, маалымат. Эң негизгиси мээде эмне маалыматтарды киргизип атабыз. Ошого көңүл бурушубуз керек экен да, энелерчи. Ошон үчүн энелер сөзсүз түрдө окуш керек. Эгерде баласын чын эле мындай коомдо орду бар, билимдүү, мындай катар адам катары сыймыктанган кыздын энеси болом десе. Сөзсүз эне окуш керек да. Эне окуш керек. Бизде чындыгында мындай бир көйгөйлүү маселе да. Эми айымдар мисалы 9-класстан 17-16 жаштан баштап эле турмушка чыгыш керек деген бир сунуштар бар, Бирок эми туура, анын жаатты бир карап көрсөк туура, эми диний жааттан карасакчы. Бирок ошол эле учурда билим жакты калтырбаш керек да. Турмушка чыкса дагы ошол билимди кошо алып кетем деген бир позиция менен болуш керек дейм да. Бул боюнча сиздин көз карашыңыздар кандай? Биринчи сурооңузду кичине толуктап коеюн, уруксат берсеңиз. Бүгүнкү күндө эми жанагы биздин дин жаатынан алып караганда 17-18 дейли, 16-17 жаштан эле турмушка чыгыш керек деген бир мындай ой пикирлер жаралууда. Жок, маселе чыгыш керек деп динибиз айтканда эмес. Маселе даярда дегенде. Даярданыш керек. Даярда дегенде. Ким даярдайт десе эне даярдайт, жана ата жардамчы болот. Эгер кыз маселесинде тарбияга кире турган болсок, кайсыл кызга эне эле тарбия берип калган болсо, ал кыз аябай чечкинсиз болуп калат дейт. Эгер ал кыздын тарбиясына атасы да киреше турган болсо, ошол кыз өзүнүн балдарын жок эле дегенде падыша кылып тарбиялайт дейт. Анткени атанын тарбиясы балдарды өзгөчө, кыз кишилерди чечкиндүүлүккө тарбиялайт экен. Эгер ата өзү чечкиндүү болсо, былжыр болбосо. Анан биз тарбия дей беребиз да. Тарбия жакшы тарбия. Жакшы тарбиялаш керек, быды жалаң тарбиялаш. Жок. Эми кантип тарбиялаш керек десе, бул эки түрдө жүрөт. Биринчиси сөз аркылуу тарбиялайбыз, китеп оку. Буну жасап кой. Сен мындай адам болушуң керек. Мектептен отличник болушуң керек. Сен жакшы адам болушуң керек. Сабырдуу болбойсуңбу? Эмнеге эртенесиң? Сот быды сөз. Экинчи тарбия бар. Бул көрсөтүп берүү деп аталат. Эгер биз проценттик көрсөткүч менен ала турган болсок, тарбиядагы илимий изилдөөнү сөз менен айтылган тарбиянын 30%ын бала эстеп калат. Ошол 30%дын 10%га жетпеген деңгээлде гана кылууга мүмкүнчүлүк жетет. Демек 90% потеря айткан сөз. Экинчи, көрсөтүп бергендеги тарбиянын 90%ын бала эстеп калат, көрсөтүп бергендеги. Ал 80%, 70% кылууга мындай айтканда жеңилдик алат. Анткени көрүү аркылуу алынган тарбия мээге башкача влиять этет экен. Илимде ушундай. Кулак аркылуу алынган тарбия 30% эстеп калуу, 10% аткарууга мүмкүнчүлүк алат экен. Кайсынысын тандайт? 70-80% аткарууга мүмкүнчүлүк алат деген дээрлик сиз берип аткан тарбияны бала сиңирди деген сөз. Көрдүңүзбү? Демек биз тарбияда сөз эмес практикага өтүшүбүз керек. Анан биздин бир да китебибизде келбейт экен, сымбат китеп окуп атып мага ушуну айтып берип калды. Кыргыздын өзүбүздүн нукура тарбиябызда илгери бала үчүн атайын бир билим деле албаптыр да. Ооба. Жалаң жашоодо эле көрсөтүп берген нерсени бала туурап атып, ал мыкты эркек болсо эл коргой турган, кыз болсо падыша тарбиялай турган болуп чоңой берет экен. Көрдүңүз, биздин өзүбүздүн нукура тарбиябызга эле айткан болсок, өзү жетишти ошо. Ансыз деле исламга журулушкан тарбия да. Практикалык тарбия.
ошо менимче бул жеткиликтүү жооп болду болуш керек. мындай миң уккандан бир көргөн болду да биягычы. Ооба, эң туура. Мисалы азыр эле ойлоп кеттим, тарыхыбызга кайрылсак, биздин Манас бабабыздан баштап эле Курманжан Датка энебиз кандай гана биздин эң бир мыкты айымдарыбыз болгон. Интеллектуалдык алар ойдон жашоосун лидерликке айланткан, ойдон. Бирок ойго эмне түрткү болот десе, кырдаал түрткү болот. Кырдаалда кантип мамиле жасаш керек, туура мамиле жашашты каяктан үйрөндү десе, ата-энесинен үйрөндү. Көрдүңүзбү? Курманжан Датканын ата-энеси мыкты болгон. Курманжан Датканын жолдошу мыкты болгон, Алымбек Датка. Алымбек Датка өзү Курманжан Даткага кат таанытып атат. Көрдүңүзбү? Бул жерде эң негизги адамдын ою практикалык тарбиядан калыптанган болсо, ал ой күчтүү ой деп эсептелет. Жана ал акыл тунук акыл деп аталат. Чоң рахмат. Ошо азыр деген психология илимин окуп, китептерди окуп, анан өзүбүздүн балабызга салып атабыз да. 8 айлык балабызга. Көз тийбей. 9 айлык балабызга салып атабыз. Мисалы ошол маалда дейт, мисалы 3 жашка чейин салып калалы деп аракет кылып атабыз да. Бир сыймыктанган бала болсун депчи. Ошону мисалы балабыз кадимкидей эле мен 2 айынан баштадым. Мисалы араб тилинчи. Араб тилин тамгаларды айтып. Боюнда бар кезде баштаган мен. Боюнда бар кезде эле сүйлөшчү. Ооба, сүйлөшүп, Курандарды окуп, эметип, ошо насаат мындай тарбиялык мааниде сүйлөшүп эметчүмүн. Анан 2 айында так эметкенде кадимкидей сабак. Азыр сабак окуйбуз, араб тилинин сабагы. Араб тамгасы, мынча тамга бар. Бул мындай деп кадимкидей сабак өткөндөй кылыпчы. Анда элес калсын депчи. Мен азыр сабак окуп атам деп кадимкидей таза кийимдерин кийгизип, өзүм да кичине мугалимдегидей кийинип, анан ошентип алып окутупчу мисалы. Ошенткенде 2 айдай ошол тамганы жакшы аябай кунт коюп укту да. Мынтип кунт коюп ошо эметип укту. Андан кийин мынтип ойноп эметип калды, ага кызыксыз болуп калды. Буну жаттап калды окшойт деп мен араб тилин эле билем. Өзүмчө, бирок андан дальше окутуп кете албайм да. Тамгаларын элечи, тамгаларын эле. Анан нары окутуп кетейин десем, өзүм илимим жетпей калды да. Анан атайын устаз жалдады да. Ошо окутуп жумасына 2 жолу келип окутуптур деп. Муну эмне деп айтып атам, энелерге дагы мындай кеңешим да. Баланы такыр кичинекей дебеңиздер дейт элем да. Кичинекей була дагы эрте деп. Азыр 2-3 айлык балабыз болсо баштай берсин деп кеңеш бермекмин да. Ошо сөзсүз түрдө кадимкидей балада азыр мен жуунтардам мурда кичинекей кезиндечи. Мен сени жуунтам деп айтпай эле жуунтуп койсом, чырлап мынтип өзүн эметип жуунгусу келбей ошондой эме көрсөтчү да. Анан ага мен өзүм эметип көрдүм. 1 күн мурда айтып, эртең сен жуунасың, сууга жуунабыз, тырмактарыңы алам деп кадимкидей сүйлөшкөн күнү эчтеке эметпейт. Тынч барып жуунуп, тынч эметет. Демек бала ошол учурда эле кабыл алуусу күчтүү. Кабыл мен өзүмдүн эмеси менен көрүп атам. Албак тили чыга элек. Балабыз лаборатория бизге бакышпа. Бирок бул тарбияда туура экен. Китептеги боюнча алып кетип атабыз көз тийип. Ошо тили сүйлөй элек, бирок мен эмоциясынан бала эне деген аябай сезимтал болуш керек экен. Анан байкоочу болуш керек. Ар бир нерсени байкап, көз жүгүртүп, эмнени каалап атат, эмнени кылып атат, ушун менен эмне дегиси келип атат десең эле баланы түшүнөт экенсиң. Тилинчи табат экенсиң да, ошондой экен. Бизде мисалы айымдарыбыз көпчүлүгү ушул нерседе бала тарбия маселесинде мындай бир үйдө мыкты кожойкенин ролун аткаруу мындай бир чоң трагедия катары көрүшөт да. Иштешим керек, убактым жок, баланы тарбиялаганга убакыт жок деген сыяктуучу. Мисалы садикке берип коюп атабыз, эми ар бир нерсе убагына жарашачы. Бирок ошол эле учурда биз тарбия маселесин мисалы 100% түрдө өзүбүздүн мойнубузга ала албай атабыз да. Садик маселесине бир баягы нерсени айтайын, илимдеги. Эгер адамдар мага кошулбашы мүмкүн. Бирок баланын көкүрөгүндө ошол нерсе калат. Бала бакчага баланы бактыруу, күндө 8 саат баланы жетим кылуу деген нерсе. Анткени бала бир күндө 24 саат энеден жана атадан мерим алуу укугу бар. 24 саат. Эгер сиз анын 8 саатын садикке өргөн болсоңуз, демек баланын жашоосундагы 3төн 1 бөлүгүн жетим менен алмаштырып алдыңыз. Бала садикте жүргөндө, энесин сагынып ыйласа, энеси келбейт. Демек бала өзүн меримге бөлөнбөгөн абалда сезет. Жана ошол учурда, энесин сагынган учурда меримди ала албаса, ошол жери караят, мындайча айтканда дак түшөт.
Көрдүңүзбү? Бала каяктан мээринсиз болуп калды дейт го. Болбосо мен эң мыкты садик көргөм дейт. Болбосо мен жакшы баккам дейт. Көрсө, садикте бала энесин сагынган учурда, мээримди талап кылган учурда ала албаган мээримдин натыйжасында бала дагы энесине өтө деле мээримдүү боло бербейт. Жана кайшы айта турган да болот. Дайым кайшы айтпайт. Бирок кээ деле кайшы айтып коюусу эненин жүрөгүнө дак калтырууга себептүү. Эне кичинекейинде дак калтырды жетим кылып. Чоңойгондо бала кээде кайшы айтып атып дак калтырып атат. Өзү идеяда шариятта уф деп айтканга болбой турган болсо, бул кантип уф деп айтканга уф деп айтпай турган баланы тарбиялайбыз десе, 24 саат мээримдүү. Ошон үчүн эне үйдүн куту, эне үй бүлөдөгү тарбиячы, эне үй бүлөнүн мындайча айтканда коломтосу дейлет да. Эне чыгып иштеши керек эмес. Эне чыгып, мен мисалы үчүн келчем иштебейт, азыр эми эфирге келди. Кача тайнезине тыштап келдик. Тайнези ушул мээримди берип тура алат. Көрдүңүзбү? Ошого эркектерге мен кайрылам. Жуа устаз да көп айтчу. Аялды үйдө отургузгула. Өзүңөр өлгүчө иштегиле. Жана кечинде келгенде дагы минимум 1 саат, болбосо 2-3 саат бала менен иштешкиле, ойногула, баланын сабагына карашкыла, апасы тамак кылса балдар менен сен иштеш. Ошол иштешүүдөн рахат ала турганга үйрөн. Анткени мен бала менен иштешүүдө мындай рахат алуунун бир баягы теориясын ойлоп карасам чыкты да. Периштени ким гана көргүзү келбейт. Периштени ким гана кармап көргүзү келбейт да. Анан периштелерде эмне бар деп ойлодум. Көрсө периштеде эмне жок. Вот. Периштеде көкүрөгүндө тура эмес бир кара ниеттик болбойт экен. Жана периштеде күнөө болбойт экен. Балага жашка жете элек балада эмне болбойт десе, анда да күнөө болбойт экен. Анда да көкүрөгүндө кара ниеттик болбойт экен. Кантип периште менен иштешүүдөн адам рахат албайт. Мына периште кармап ойной бер. Кандай рахаттуу иш да. Анан биздикилер баланы бир эле жолу кыйкырганда жүрөккө зырп эле дак калат. Баягы намаз окуганда жүрөккө дак калат дедат го. Балага кыйкырууда дагы ал бала энесин жаман көрүп калышы мүмкүн эмес ал учурда. Бирок жүрөгүндө энесине болгон өзү билбеген абалда дак калтырып алышы мүмкүн. Аны билбейт. Ал кийин чыгат. Балаттан өткөндөн кийин кайша айтуу менен чыгат. Бирок кес-кесте айтуусу дагы уф дегенден 100 эсе жаман да кайша айтып. Ооба. Демек, мээрим 24 саат эне аркылуу, ата минимум 1 саат күндө. Болбосо 2-3 саатка чейин иштеш керек бала менен. Жана бул кесип деп кабыл алыш керек мойнуна. Менин бала тарбиялоо, менин мойнумда кесип. Жана бүт китепте мен таң калдым. Эми көп деле китеп окубадым, бирок окуган китептеримде бала тарбиялоо бардык дүйнө иштериндеги алгандай дүйнө иштеринде бир кесипти кармайсың го. Хой президенттик кесибиң болсо дагы бала тарбиялоо номер 1 кесип деп айтат. Ата эне үчүн номер 1 кесип бала тарбиялоо, анан хой президент боло бер дейт. Анан Кыргызстандан өнүгөт, болбосо жок. Бул жерде ата энелер, мисалы энелер иштебесин деп атпай, анан эмне кылабыз деп отурушу мүмкүн да азыр. Суроолор көп. Эми жумуш акча керек да депчи. Булар да эми жашоосу ошондой болсо керек да депчи. Жаш жетишерлик окшойт деп. Ошентип ойлошу мүмкүн. Ата энелер менен сүйлөшүп атып, ошентип айтышат да. Жок, бизде деле жетип жетпейт кеде. Ошондой эме болот. Бирок бул жерде эмени кабыл алыш керек да, мегечи. Мен иштеп атам. Мен бала менен иштешип атам. Келечекте бул мындай инвестиция кылыш керек да балага. Келечекке инвестиция. Сенин мындай айтканда бактылуу каарылыгы. Азыр атабыз багып атабы бизди. Бирок мен келечекке биз энелер кам көрүп алат. Экөөбүзгө бул кам көрүп атат. Үйдөн кам көрүп атат. Караганда балабыз ийгиликтүү болсо, эмне жакшы да турабы? Бул жакшы да. Туура. Ошону мисалы мен тамак жасап, мисалы мен айтам да апаларгачы, ой, сизден убакыт үйдүү жумуштар көп, кайненем, кайнатам бар, деп ошентип эметиши мүмкүн да. Басып туруп атып эле сабак өтө бериңиз балаңызга. Балам, мен тамак жасап атам. Бул сабиз, сабиз. Ошентип кыргыз тилинин тамгаларын үйрөнөсү керек. Кичинекей кезинде элечи. Эмелерге коюп алам жанымачы. Мындай кичинекей эмне карта сыяктуу тамгалар бар го. Кыргыз. Улам көрсөтүп коем, сабизди кылганда с тамгасын сабиз, пияз депчи, ушундай сыяктуу да. Басып туруп эле.
шыпырып атам, буну деген мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек, уктуңбу десең мынтип угуп калат, кадимкидей эле түшүнгөндөй болупчу. Ошентип мындай экен да, 2-3 жаштагы балага күнүгө 300 сөз, жаңы сөз үйрөтүп туруш керек экен. Жаңы сөз. Жаңы сөзгө укканга алар даяр экен, эмесичи. Биз жаңы сөз берип туруш керек экен, эне. Ошондон улам баланын тили да бат чыгышы мүмкүн да. Бул илимде далилденген. Ме требует этет экен, мага жаңы сөз, ошону кабыл алат экен. Ошондо энелер айтат да, мен депрессиядамын, эчтеке кылар, үйдө мындай жумушум жок болуп депчи, ошентип айтат да, ошондой сиңирип салганда бизгечи. Эме телевизордон көрүп атып, гендердик саясат. Ошондой окуп калганда, жок, бул убакыт жок депрессия болгонгочу. Наоборот, эмнени үйрөтөм деп, китепти казып атып, эмнени үйрөтөм деп, эртеңки программам кандай болот деп, кадимкидей даярданасың. Биз айымдар убакытты кантип пайдаланганды билбейт экенбиз да. Үйдө элементардуу түрдө эмне кылышыбыз керек, эмне менен алектенсек жакшыраак, ошол эле билимге кантип биз өзүбүздүн мындай бир убактыбызды бөлө алабыз, ушул боюнча ойлонбойт экенбиз да. Күнүмдүк эле жашообуз, күнүмдүк турмушубуз менен эле мындай шылтоонун баарын таап, өзүбүз бир депрессияга чөмүлүп алабыз да. Ошол бир рамкадан чыга албай эле кыйнала берет экенбиз да. Мындай ойлонуп көрсөк, чындыгында бул ойлоно турган маселе. Ооба, эне деген мындай план, график түзүп алса, кечинде жатардачы. Мисалы, эртең менен турам, балам тургучакты бул иштер түшкө тамак жасап коем, балама турар менен эле тамак берет. Анан окутат, уйкусу келер кичекте окутуп алайын деп. Ушундай сыяктуу пландарды жазып алыш керек да. Анан уктаганда китеп окуп, мен уктаганда мисалы телефон менен окуп алам. Балам ойго келсе, мен китеп кармап атканымды көрсүн дейм да, баламчы. Китеп кармап отурган элеси калсын, ушу апам окучу эле китеп. Значит, китеп окуган пайдалуу турбайбы деген эме калсын деп, мен уктуп атканда телефон менен окуйм, ойго турганда китеп менен кармап окуйм. Анан кирлерин жууш керек болгон болсо, жаныма эмени коюп коем, коляскадан. Анда сүйлөшүп маек кылам, анда маек кылам, балам менен маек кылам. Ошондой да, ошондой уюштуруп пландап алса, сонун эле болот. Жетишет. Жакшы, өтө сонун. Бул жерде дагы бир суроо бар экен. Баланы садикке берүү тууралуу айтып бериңизчи деп. Бул боюнча жакшы түшүндүрүп айтып өттү. Ооба, YouTube'дан кайталоосун көрсүн. Ооба, ошону да көрүп алышса болот. Эми негизи ойлонуп көрсөк, бул жанагы бир тараптуу эмес да, нормалдуу десек дагы мындай бир өтө бир ойлоно турчу маселе. Чындыгында аябай бир жакшы акыл кеңеш айтып өттүңүз. Эмесе дагы бир суроону узаталы. Мисалы, бала мисалы кичинекейинде чындыгында тартынчаак, жабык болуп өстү да. Эми азыркы учурда ошондой балдарды көп кезиктирип атпайбызбы? Эми ошол баланы мындан нары дагы алып кетүү үчүн, мисалы бүгүнкү күндө ата-энелер азыр бар да, балким угуп жаткандар деле болушу мүмкүн, мектеп курагында ушундай бир абалга алып келип калды. Эми ошол ситуациядан чыгып кетүү үчүн дагы эмне кылыш керек? Баланын жашына каралат. Бала жашка бөлүнөт да. Эгер бала балагатка жете элек болгон болсо, ал менен иштешүү жеңилирээк. Мен балдарды жашына карап бөлөм. Борпоң топурак, бети катып калган топурак жана асфальт деп. Бул асфальт болуп калгандар балагаттан өтүп кеткендер. Алардын өзүнүн ою бар жана өзүнүн менин жашоом деген территорияны чийип алган. Эгер ошол территория туура тарбиянын негизинде чийилбеген болсо, ал балага кириш аябай кыйын. Дегенде анын баягы бетондоп салган территориясын бузуш керек болот. Анын астында борпоң топуракпы же таштакпы, аны да караш керек. Ошого айтам да, балагатка жете элек болсо жеңилирээк. Балагатка жете элек. Балагаттан баягы олуттук куракка өтүп аткан учур бул дагы кыйыныраак. Эң жакшысы 3 жашка чейин. 3 жашка чейин баланын тарбиясынын фундаменти түзүлөт. 3 жаш. Ал каяктан түзүлөт десе, биз жогоруда айткан көрүү аркылуу. Ата-энесинин жүрүм турумунан китеп окуш керек, эне өзү. Эне өзү үй жумуштарын кылыш керек эне катары. Атасы келсе жылмайып күтүп алыш керек. Кээде мындай чындап айтканда атасынын мээсин жегизи келсе дагы, балага көрсөтпөш керек. Бала уктап атканда эми баары аял да. Баары аял. Сүйлөп алчы деп деле эркек уруксат берип коюш керек кээде. Андан тышкары ошо 3 жашка чейинки учурда мен өзү жана нерсени толуктайын дедим эле. 3 жашка чейин эмнеге 70% маалыматка ээ болот деп атабыз да. Адамдын мээсин эгер компьютер кылып жасай турган болсо, жер планетасына батпаган компьютер болмок экен. Маалымат алуудагы чоңдугу. Эми ар бир кишинин маалымат алуудагы мүмкүнчүлүгү ошончолук чоң болгон болсо, эми элестетиңиз, жаңы төрөлгөн баланын мээси бош.
ага канча маалымат батышы мүмкүн. Жана ал маалымат практикалык негизде болгон болсо, ошол тарбиясынын фундаменти болот жана кийинки жашоосундагы 3 жаштан чоңоюп баштаганда ал өзүнүн ой пайда болот да. Мен буну каалайм, мен буну каалабайм деген ой пайда болгон учурларда 3 жашка чейинки тарбиясы фильтр болот. Буну каалайм, бирок мен тарбиямда кандай эле өзү ошол фильтрден өткөзөт. Ошол фильтр, тарбиянын фильтри 3 жашка чейин эле. Көрдүңүзбү? 3 жаштан кийин. 3 жаштан кийин кечте өз тура эле. Мен япониялык Масари Ибука агайдын китебинен 3 жашка чейин деп окудум. Адем Гудеш түрк педагог агайдын китебинен 4 жаштан кийин деп окудум. Бирок мен экөө тең туура эле экенин дедим. 3 жаш деле 4 жаш деле айырмасы жок. Но 4 жаштан кийинчи десе, алда точно фундамент жок. Мындайча таш коргон. Да? Катуураак элесе келсе бузуп кетет. Мындай экен да, асфальт деп атпайбы, мисалы, ошо өткөл эмдей чоңоюп калган мезгилиндечи. Мындай китептерде айтылып атат, тарбия эне ата эне тарбия эмес, мээрим берсин деп. Ошол тарбия болуп берет экен да, мыкты тарбия болуп берет. Мээрим эле төгөрүшүбүз керек. Мындай камкор болушубуз керек да. Мээрим төгүүнүн жанагылары бар да, көнүгүүлөр бар. Көнүгүүлөр. Мисалы үчүн баланы эркелетиш керек болуп калды да. Бала өзү эркелетүүнү каалайт, мындайча келип эркелейт алдыңа мынтип. Экинчи сиз эркелетишиңиз керек. Анысын да бунусун дагы тынбай кылган болсоңуз, эркелетүү менен баланы, же болбосо бала эркелөө менен мээрим алат, мээримге бөлөнгөн бала тарбиясы мыкты болот деп айтылат. Демек, эркелетүү мээрим бери болгон болсо, эркелетүүнүн чеги болбош керек деп айтат. Ал баягы каалаган нерсени алып берүү эмес. Ал эркелетүү эмес. Ал кадимкиде башынан сылап, ойноп, кучактап, бетинен өп, колдору менен санашып, ойноп, мындай бекин-бечек ойной калып, алдыңа жаткызып ойнотуп, ат болуп берип, бул эркелетүү болот. Бир нерсе алып берүүдө Сымбат жакшы айтты. Бала менен кеңеш керек. Бул керек эмес. О керек. Эмнеге керек? Булга керек. Критерийлери күчтүү, далилиң күчтүү. Но мен сага айтып көрөйүн, мындай дагы варианты бар. Бирок өзүң чеч. Эки вариантты берет. Анан бала бар ойлонот. Ал öğrenci bu alsın. Al öğrenci alsın. Все bitti. Менин айтайын дегеним мындай да, асфальт болуп калган мындай мүнөзү уже түптөлүп калган балдарды, бирок мээримге толгон болсо, көкүрөгү мээримге толгон болсо кичинекей кезинде, аларды тарбиялаш өтө оңой экен да, жеңил экен. Мээримге толгон баланы тарбиялаш оңой экен. Мисалы, китептерде ушинтип келип атат, бирок мен дагы мындай айлана чөйрөмдөгү туугандардын, кошуналардын жашоосун карап изилдеп сырттан көргөн адам катары, анализ жүргүзгөн адам катары точно эле ошондой экен да. Аны деген мынтип даже маек кылып көрдүм, ошондой бала мененчи. Бир нерсеге бат эметет, ооба кылса болот дейт. Анткени анда ойлоп келсем, мээримге толуптур да, көкүрөгүчү, мээримге толгон экен. Бирок азыр кичине мүнөзү мындай чатагыраак, коом таасир эткен, балким чөйрө таасир этип атабы, ошондой бала менен эметсек, бирок аны ошол ситуациядан чыгарып кетиш оңой да. Кырдаал жаратсаң, бала туура чыгып кетет. Бат чыгып кетет. Жол көрсөтүүлөр берсең, бат чыгат. Ооба. Мээримге толтурган бала. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын деле айтуусу бар го, жанагы баланы кандай мээрим менен эркелетип атса, жандагы бир киши айтат го, сиз дагы балаңызды, сахабалардын бири, сиз дагы балаңыз ушинтип баланы неберелериңизди эркелетесизби? Мен балдарымды кучактап деле өппөйм депчи. Анан мээрим катып калса эмне кылайын депчи. Алсаңардай мээримдүүлүк биринчи орунда турат экен да. Бала тарбиялоо. Анан бала тарбиялоосун. Анан жанагы эркелетүүнү да биз туура түшүнүшүбүз керек экен да. Бүгүнкү күндө жана эркелетүү десе, көбүнчө эле айтып атышпайбы, эрке талтан кылып атасың, аябай эле эрке болуп кетип атат депчи. Көрсө бул акча менен эмес, же бир нерсе берүү менен эмес, бул чындыгында эркелетүүнүн өзүнүн жолжоболору бар экен да. Бала менен мындай айтканда, бала уктабаган эле болсо, анын жанында жүрү. Же болбосо бала сенин жаныңда жүрү. И дайым ойноо. Анан да бир нерсени кошумчалаш керек. Баланы урса болобу, болбойбу? Бул өтө мындай не деп коет, популярный суроо да. Баланы урса болобу, болбойбу? Эгер бала билимге эле умтулуп аткан болсо, баланы урушуу бул сиз балаңыздын үстүнөн кылмыш кылдыңыз деп эсептелинет. Анткени билим алып аткан же бир нерсени үйрөнүп аткан бала кыла албай калышы мүмкүнбү десе, ооба. Эмнеге кыла албай калышы мүмкүн? Анткени ал уста эмес да.
Ал устачылык эми үйрөнүп атат го. Үйрөнүүчү киши ката кетириши мүмкүнбү? Конечно, ката кетириши мүмкүн. Ошол ката кетирүүсүндө урушуу эмне десе, ал ошо ката кетиргендиги үчүн үйрөнүп аткан нерседен улам ката кетир жана урушуу укукту. Бул учурда бала ошол нерсени андан ары үйрөнбөйт. Всё, закрытый. Хотя үйрөнүшү мүмкүн, бирок ал үйрөндү, ал сиңип кеткен жок. Момент келгенде аны эстей албайт. Ошого урушуу мен акыркы күндөр эки эле жерде айтып жүрөм. Кичинекей баланы деле. Какус укус кылса да болот деп айтып жүрөм. Мектепте эгер балага жетелик 7 жаш, 9 жашы кыздарга тиешип, ыйлатып, чачынан тартып, чындап баягы хулигандык, эрекетчилик кылган болсо, анда баланы какус укус кылса болот, бурчка тургузса болот. Жо бирөөнүн бир нерсесин сурабай алып алса, балдарда болот. Мен өзүм мектепте иштейм да. Балдарда болот. Ошондо гана ал күнөө кылганы үчүн күнөөсүн билдирүү максатында урушса болот. Анткени баягы билим алып аткандагы урушуу бул баланы өлтүрүү, бала чындап күнөө кылганда аны урушуу баланы өстүрүү деп аталат. Ошого урушуу билим алууда закрытый тема. Демек, бул жаатта билим алып жатканда эч качан окуйсуңбу деген тура эмес. Анан да салыштыруу бизде күчтүү да. Тигинин баласы мондой окуп атат, сен эмне үчүн мындай алып атасың деген. Салыштыруу педагогикада келет. Өзүңдүн балаңды кайсы бир анын классташы же подружканын баласына ал жакшы окуйт го деп салыштырып жиберүү баланы дагы жабат дейт. Эмне кантип жабылып калат ал бала десе, мени апам тигинчелик жакшы көрбөй атат. Көрсө апам тигини көрөк байкайт турбайбы дейт. Мага дагы ошондой көңүл бурганда мен да жакшы окумакмын деп апасына таарыныч пайда болот. Ошого кимдир бирөө менен салыштыруу дагы туурабы десе, бул закрытый, бул да жабык тема. Бирок баланын өзүнө кайсыл бир нерсени эскертип коюш керек болсо, эч ким жокто, жада калса атасы дагы жокто, жекеме-жеке эскертүү туура деп эсептейм. Балам, сен китеп окуганда шар окуп атасың, бул жакшы. Бирок туура эмес окуп атасың. Десең, мен сага бир окуп берейин. Анан сен кайсыл жерлер туура эмес окуганын байкап аласың. Макулбу? Всё, бүттү. Теги досуң туура окуйт, сен туура эмес окуп атасың. Бул эмне болсо баланы всё, сен кылмыш кылдың. Ал эне кылмышкер. Баланы мындай айтканда дагы бир мүмкүнчүлүгүн жаап салат. Китеп окубайт ал уже. Демек, бул жерден эмне айтылып атат? Баланын ийгилиги менен гана иштеш деп атат да. Ийгилик менен, күчтүү жөндө. Ийгилик менен иштеш. Ката менен иштешсең, баары минуска түшөсүң. Балам ийгилик, мисалы 99 ката кетирип, ошонун бир эле ийгилигин эметсең, балам сенден күткөн эмесмин, ушундай кылдыңбы? Десең, балада дагы, апам сүйүндү, дагы ушундай жаратып туруп бир кыйын болуп көрүнөйүнчү. Бала ушун дайыма ушинтет да, ата энесине кыйын болуп көрүнгүсү келет. Мактанчак, табиятына мактанчак. Бала деле эмес, биз деле ошентебиз, биз деле чоң кишилерде да ошондой болобуз. Бирөө мындай жакшы көргөнүндай эмең эметсе, мында мактоо кылсаң, аябай сүйүнүп, дагы кылсам деп эметип каласың го. Ошон үчүн балада ийгилик менен иштесең, аларда дагы да оңой да иштешүчү ошон. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик болсун деп атайын комментарий калтырган экен. Анан эми буюрса, азыр бир айда отличник бол деп атайын тренинг ачыпсыздар да. Ушул боюнча кыскача айтып өтсөңүз, кантип ачып калдыңыз, кандай себептерден улам ачып калдыңыздар? Анан ушуну менен буюрса эфирибизди акырын жыйынтыктай берели. Биягы рекламабы? Бул жа реклама болуп кетсин. Отличник бол тренинги бул мындан 6-7 ай, так билбейм, бирок 6-7 ай мурун ачылган, офлайнда да, онлайнда да. Ийгилик академиясы тренинг борбору менен биргеликте ачканбыз. Ал жакта мындайча айтканда отличник бол тренингинин программасынын түзүүчүсү өзүм. Бирок ичиндеги программаларды мен изилдеп топтогом. Ал башка жакта дагы бар программалар. Бирок мен ал жерде башка тренингтерден, баланы өстүрүүдөгү башка тренингтерден эмне айырмасы бар десе, мен ал тренингке мээрим кошком. Бул китепте жок нерсе. Мен ошого отличник бол тренингине мен дагы тренер болоончу деген мугалимдер бизге көп кайрылат. Мен алгачкы мугалимди окутуп баштайын деп атам, команда топтойбуз. Мен мугалимди ушул тренерликке, балдарды окутууга алуунун бир эле критерийи бар. Ал мугалим балдарга мээрим төгө ала турган болуш керек. Болду. Профессионалдуулукту десе, профессионалдуулукту үйрөтсө болот. Бирок мээрими катып калган адам болсо, аны өтө кыйын. Ал окута албайт, баланы көтөрө албайт, алушат. Биз мээрим менен билим жуурулганда, бала мээримди сезет, билимди эмес. Ошого менин окуучуларым агай сизди сагындык деп көп жазат. Кичинекей. Кээ чалат видео кызып мен. Анан мен өзүм сүйүнөм. Мен демек окууга мээримди аралаштырып тура кылгам. Анткени мээрим бул тарбиянын ключу болот атпайбы?
Анан мен мугалим катары окуучуларыма мээрим бере албасам, мен жеңил сүйлөшөм, жумшак сүйлөшөм. Анан кийин балдардын күчтүү жактарын гана айтам. Көнүк аткарып атканда туура эмес көнүк болуп калса, все, көңүл бурбагыла. Канча туура чыкты, ошону гана мактайм. Все, бүттү. 8 көнүк берилди, бирөөн гана туура айтты. Мен жетөөнү айтпайм, вообще айтпайм. О, сен бирөө таап койдуңбу? Азамат, эртең экөө табабыз. Все, бүттү. Сүйүнгөн боюнча кетти. Демек Анан бир айда чын отличник болушат. Иштесе эле, программа менен иштесе. Мында эмне негизги максат? Бул тренингдин негизги максаты балдардын өзүнө ишенич жаратуу да. Чынчыл болуу, өзүнө өзү чынчыл болду. Тренингде сабакта айтат, силер 5 албасаңар деле мейли, өзүңөр менен өзүңөр чынчыл болууга даярдадыңарбы? Даярдык эсептеп. Даярдык 5 деген сөз. Даярдык. Ооба. Эмесин акысын, жыйынтыгын ал кээде мисалы бир ишти кылып деле жыйынтыгы туура эмес болуп калат, бирок аракет аябай кылдың, эми ал тагдыр деп коебуз го. Ошондой сыяктуу да. Эң негизгиси аракет да. Аракет кылыш керек. Аракет эме болбосо дагы башкача эмелерин издеп чыгыш керек да. Ошого жетүүнүн жолдорун, аракетти өзгөртүш керек. Өзгөртүш керек, башкача. Баары жетесиң да. Жакшы. Өтө сонун тренинг ачыпсыздар. Чындыгында бул боюнча биздин сөз түрдө ата энелер кайрылса керек көп элечи. Анткени аябай бир актуалдуу бүгүнкү күндө. Анан ойлонуп көрсөк, чындыгында мектеп арасында деле биздин мугалимдер тарабынан деле кетирген катачылыктар бар экен. Чындыгында көп кездешет экен. Анткени мугалим да канчалык билимдүү болсо, эгер сиздер айткандай мээримдүүлүк болсо, баланы эч качан салыштырбайт да. Мисалы, тиги бала 4 алып атат, 5 алып атат, же болбосо сен эмне үчүн бул баладай окуй атасың деген бир салыштыруулар мына ушул жаатта да көп кездешет да. Демек биз ушул жакка да көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Ооба, мисалы үчүн бизде мен өзүмдүн түшүнүгүмдө ударник же троечник окуучу болбойт. Бардык окуучу отличник деп түшүнөм мен. Анда ударник, троечниктер барго реалдуулукта, по факту десе мен айтам. Маселе алардын ударник же троечник болуп калганда эмес, аларды отличник кыла албаганда. Ким? Энеси, атасы мугалими. Бизде троечник деген балдар келип атат да, көз тийбесин, бир айда күндөлүктөрүндө баа пайда болот. Бир айдын ичинде китеп окуп бүтөт бирден. Кээбилер бир окуучу 3 китеп окуп бүттү. Троечник деген окуучу. Мен хача аларга троечник деп айтпайм вообще. Сен отличниксиң жана сен кыз киши болсо даткайымдарым деп эркелетем. Эркек балдарды падышаларым, баатырларым деп эркелетем. Кээ бир балдар агай мен баатыр деп айтса экен деп баягы ийгиликтерин жөнөтө берет экен мага. Мен баатырым деп жазып койсом, андан бетер умтула берет. Мына ушул ат дагы өтө чоң ролду ойнойт экен да, чындыгында. Сөздүн күчү да, бул жерде сөздүн күчү. Ооба, биз ата энелер да ушул нерсеге көп маани беришибиз керек. Анткени кээ бир учурда мен деле байкап калып атам, ата энелерден мисалы жакпаган аттарды айтышат да. Мындай бир сасыгым, же болбосо мышыгым, же күчүгүм депчи. Бул деле эркелеткенде ойлонуп туруп, ошол адамдын атына ылайыктуу аттарды аташ керек экен да, Адамдык касиеттен тайдырып жибербеш керек эркелеттеги сөздөр. Мисалы үчүн баланы падышам деп эркелете берсең, ал падыша болушу мүмкүн десе 50% падыша болуп калышы ыктымалы бар. Ошол сөздөн улам эле. Мисалы үчүн буга реалдуу окуя бар. Аябай тентек, шок эле кыла берген, чынысында сындырат, чайнегинде төгүп салат, аябай тентек баланы апасы сен Кудай сени Меккенин имамы кылып койсун. Мындай оштурча айтканда илайым дейт да. Ошондой кылып койсун деп уруша беришкен. Меккенин имамы болуп кал сен деп уруш экен. Тон урушу сөз имамчылык, илимге кетет. Ошол бала Меккенин имамы. Азыр. Балким көз өткөн билбейм, бирок Меккенин имамы болгон, это точно. Ооба. Ушул жаатта дагы жанакы өктөм эжебиз дагы айтып кеткен да. Бир жолу эфирге келип кеткен. Мен кайталап атам. Ошо өктөм апабыз дагы көп ушул боюнча дагы көп айтып кетет иншалла. Алла ыраазы болсун. Бүгүнкү сабагыбыз, бүгүнкү биздин эфирибиз өтө бир кызыктуу жана ушунчалык майнаптуу болду. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эмесе биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздөрдүн акыл кеңешиңиздерди айтып өтсөңүздөр, анан кыздын 40 жашы болду. Энесинен баштайбыз. Мен ар бир энеге сөзүңүздөргө маани бериңиздер деп айтат элем да. Сөздүн күчү чын эле жашооңду өзгөртөт да. Балага дайыма мындай эркек болсо жигиттик мүнөзгө туура келген сөздөрдү, кызга болсо назиктик, дегиле тарбиялык сөздөрдү биздин эч жака эмен башкалардын эмесин карабай эле коюңуздар, макал лакап менен эле тарбиялаңыздар дейт элем да. Эчтеке мындай бизде методика жок дейм, окуш керек ал китепти дебей, макал лакаптарга бүгүндөн баштап
бир 4-5 макала кап жаттап алыңыздар 1 айга же 15 күнгө. Ошону колдонуп, ошонун маңызын чечмелеп, ошону менен тарбиялаңыздар дейт элем да. Машалла, Алла разы болсун. Анан сөздүн күчү ал просто күчтүү сөз сүйлөгөндө пайда болот же пайда болбойт. Сөздүн күчү качан пайда болот десе, ошол айтылып аткан сөздүн автору, же болбосо эне, ошол айтып аткан сөзүн жашоосунда практикалаган болсо, анда сөздүн күчү пайда болот. Эгер ал айтып аткан сөзү күчтүү, аябай мыкты сөз, терип айтты, бирок жашоосунда жок болсочу десе, анын сөзүнүн күчү бала үчүн мындайча айтканда бир жанагы чымындын канаты чалык дагы салмагы болбойт. Демек, сөздүн күчү жашоодогу практикада, ошол сөздүн практикасында. Анан дагы бир жарыя кыскача айтып коеюн. Биз атайын апалар үчүн, аталар үчүн бала табияты, бала менен чогуу өнүк деген тренингди ачып атабыз, марттын башына буюрса. Ошого дагы жазылса болот. 2 жумалык тренинг, 2 жуманын ичинде балаңызды жакындан таанып, балаңыздын жөндөмдөрүн изилдеп таап, өзүңүз да бала менен иштешүүдөн рахат ала тургандай тренинг болот. Биздики лекция эмес, бизги көнүгүү. Көнүгүү эмне пайда кылат адамда десе, жөндөм пайда кылат. Жөндөм эмнеге айланат десе, ал эпке айланат. Эп эмнеге айланат десе, талантка айланат. Таланттуу баланы тарбиялаган эне ким болот десе, миллионердин энеси болот. Жана мыкты баланын ата энеси. Бактылуу жашайбы. Чоң рахмат. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер баланы туура тарбиялоо темасына атай маегибизди көрдүңүздөр. Айымдар ааламы берүүсүндө мен Гүлзада Талайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.